Bağlanam barına, suyunum canından ben çeksiz. Oylarım sensin. Sen özü aydan düşkün perisin bir. Ömürdün me derisin bir sensin. Tübülük sensin. Gündörümdösün, tündörümdösün, dağı ündörümdösün. Özün buldun menin bağım, hangi zatın buldun menin kumarıma aylanıp görünbö. Садык кол жаңсоолор аркылуу өз оюн, музыка дүйнөсүн угуу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жеткирип келет. Бул өзгөчө өнөрдү ал бала чактан өздөштүргөн. Ал эми видеого жаздырып баштаганына 2 жылдын жүзү болуптур. Эта идея пришла не сразу. Бул идея мага капысынан келген. YouTube'дан бирөөнүн ырларын угуп отуруп, колум өзү эле иштеп баштады. Ырды толугу менен которуп көрөйүн деп, анан видеого жаздырууну ойлодум. Эл мынчалык жакшы кабыл алат деп ойлогон эмесмин. Вообще, просто так я хотел попробовать для себя. Каарманыбыз орус ырчыларынын чыгармаларына басым жасайт. Анткени СНГ мамлекеттеринде дудуктардын тили орус тилинин негизинде үйрөтүлөт. Ал эми кыргыз ырларын жеткирүүдө Садык алгач ырды которуп, анан маанисине карай аткарам дейт. Так сложилось то, что язык жестов, он только русский. Биздин үй бүлө орус тилдүү, анткени дудуктардын тилин мына ошол тилде гана үйрөнүүгө болот. СНГ мамлекеттериндеги мындай адамдар бирин-бири жакшы түшүнөт, анткени тили бир. Жөнөкөй сөздөрдү жеткирүү оңой, ал эми ырды жеткирүү өзүнчө чеберчиликти талап кылат. Бир чыгарманы жеткирүү үчүн андагы ойду, эмоцияны, атмосфера берип, ырдын темпине жараша кыймыл-аракеттерди жасашың керек болот. И по сей день обучаются только на русском, нет кыргызского языка. Садыктын бул уникалдуу талантын чет өлкөлүктөр да баалап, өз ой-пикирлерин билдирип турат. Ал эле эмес, учурда Россиянын демилгечилери менен биргеликте 2 айда бир ал өлкөгө барып, жаңы чыгармаларды жаздырып турат. Знаешь, она была словно из рая, свободно, словно птица летая, вся неземная, похожа на ветер, такая же озорная, застенчивая, но приветливая, немножко гордая, как огонь, понимаешь? Жазгүл Маналиев, Алтынбек Кубанычбеков, таң маанай берүүсү. Молчаливая, все говорит танцем, очарует улыбкой, мягким румянцем, так молода, словно за спиной ранее.